Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир тууган мусулмандар. Орозонун кирип келишине саналуу гана күндөр калды. Даярдыктарыбыз кандай болуп калды? Ошол орозого тиешелүү дагы бүгүн бир кыска хадистин түшүндүрмөсүн өтөбүз. Кубанычыбыз коюнубузга батпай, айрым туугандарыбыз баардыгыбыз жалпы мусулмандар сүйүнүдөбүз. Орозодо чоң сүйүнүчтөр бар. Айрыкча эки чоң сүйүнүч бар. Биринчиси бул ороз айдында мусулман адам шамдагай болуп, ибадаттарды көп кылууга даярдык көрүп, башка айларда болуп көрбөгөндөй соопторду жыйнайт. Айрым соопторду 10 эселеп эмес, 700 эселеп, айрым соопторду жалгыз Аллах өзү гана берем деп убадалаган бул айдагы. Бул чоң сүйүнүч сооптордун сезону, күнөөлөрдүн кечирилиши, экинчи чоң дагы сүйүнүч бул айдагы көп чогулган жакшылыктар, ошонун артынан толугу менен кечиримге, Аллах Таалам кечиримине душар болушубуз. Себеби ушул айда күнөөлөрдөн тазаланууга, тообо кылып калууга өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мына ушундай жакшылыктар келатат. Ошого алдын ала дагы бири-бирибизге эскертип, даярдык көрүп, аракет кыла берели. Бул хадис Бухари, Муслимде келген. Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби." Кимде ким Рамазан айында орозо тутса, иман менен, эки нерсени айтып атат, иман менен жана үмүт менен, анын өткөн эски күнөөлөр кечирилет дейт. Көрдүңүздөр, ошол күнөөлөрдүн кечирилишине бул айда ушул эки нерсени бекитилип атат орозо тутканда. Биринчиден иман болуш керек экен, ишенип Аллах Тааламга, орозого чын экенине, Аллах Таалам ушуну буйруган экенине, жана экинчиси ихтисабан, үмүт менен, ушул орозону тутуу менен мен Аллах Тааламдын ыраазылыгына жетет экен, күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот экен, жана Аллах Таалам өзү жакшылык менен жазалап мага соопторду берет экен дегендей жүрөккө ушул камдар гана болуш керек экен орозо тутканда. Мындай эмес, орозо ай келип калды, элдин баары тутуп атат, мен да тутуп атам. Орозо ай аябай диетага жакшы экен, мен да ошону тутуп формамды сактайын деп атам. Үйдөгүлөрдүн баары тутуп атат, үйдөн тамак болбойт, ыңгайсыз болом, мен деле кошулуп тута берейинчи. Чал болуп калдым, неберелерим бар, балдарым бар, тутуп атат, уят го, мен деле тута берейин. Ден соолукка аябай пайдалуу экен, ашказандар тазаланат экен, ич агарындарга пайда экен деген тута берейин. Ушундай ниеттер болсо, мындай адамдар иман менен, үмүт менен туткан болуп саналбайт. Көрдүңүздөр, иман менен, үмүт менен, бирөөлөрдөн уялгандыктан эмес, жашым келип калыптыр, же бирөөлөргө көргөзүш үчүн эмес, же адамдарды ээрчиш эмес, элдин баары орозо тутуп атса мен тутпай жүрөмбү. Андай ойлор боло турган болсо, анда мындай адамдар жөн эле ачкачылык болот орозодо. Аллах сактасын. Бүт нерсени муну Аллах Таалам парз кылды, Аллах Тааламдан сообун үмүт кылам. Бул айда ушундай күнөө кечириле турган, соопторго ээ боло турган мүмкүнчүлүк экен деп тутуш керек. Шейх Усаймин рахимахулла айтат, эмне десе, бул иман менен, үмүт менен деген сөзү Аллахка иман келтирип, ыраазы болуп, орозонун парз болгонуна да ыраазы болуу да кирет дейт буга. Сүйүнүп ушул нерсеге. Айла жок, эптеп эле чыгып кетсе экен орозо ай. Андай эмес. Иман менен ыраазы болуп, Аллах Таалам ушу парз болгонуна мен ыраазымын, жана үмүт кылып ушуга бир эсепсиз чоң соопторду алып калсам экен деп. Валам якун карихан ли фардихи вала шаккан фи савабихи ва ажрихи. Жүрөгүмдөй тарбай бул нерсеге. Кыжалат болбостон, шек санабастан сообуна. Эми орозосуна туура жумуш учурунда келип калды, ысык учурунда келип калды, ыңгайсыз сезондо келип калды деген андай наалган сөздөрү жок. Кышында келеби, жайында келеби, күзүндө келеби, каякта келсе дагы, кайсыл учурда келсе дагы сүйүнүп, кучак жайып, көңүлү менен тоза алат. Мына ушундай учурда фа инналлаха ягфиру лаху ма тaqaddama мин замби. Ушундай абалда болгондорго үмүт, иман менен ыраазы болгондорго мына өткөн күнөөсү кечирилишке себепкер болот ушул аналар. Хафиз ибн Хаджар рахимахулла сөзү бар, ушул сөздү түшүндүрүп. Эмне бул де майни десе, бекем ниет дейт. Орозо келгенде мындай бош эмес, бекем ниет менен сообуна жетейин дегенде умтулуу, чын жүрөктөн да көкүрөк сүйүнүү менен. Булардын да белгилери бар. Ошондой сүйүү менен, үмүт менен, көкүрөктүн кендиги менен кылган адамдар ороз айында шамдагай болот, жалкоолонбойт. Ал эми мындай көңүлдөрү жакшы эмес, жалкоолак, даярдыктар жоктор болсо, күндүзү уктап, кечкисин дагы тамак менен алек болуп, ороз ой мындай жалкоо ай болот да. Жумуштарын баарын кыскартып, же жумушу кыскаргандан кийин ибадаты көбөйткөн десең, кээ бирер гезит, журнал, интернеттен баш чыкпай, сериалдарды көрүп ороз айында мисалы. Теб эле
убакытты өткүздү да. Кечинде курсагын тойгузду, саарлык жеди, анан уктады, эптеп күн батса болду депчи. Орозо ушул деп ойлойт да. Бул белгилери бар да, ошондой эгерде ыйман менен, үмүт менен жакшы ушул жерде күнөөм кечирилип калсын деген жакшы ойлору боло турган болсо, мындай адамдар мындай абалдардан алыс болот. Дагы кандай десе, мунун мааниси Ибн Хажар айтып атат: "Гойру мустафкил лисиями", орозону оор деп көрбөй дейт да. Кыйналып кеттим, оор турбай, анан суусап кеттим, бул болуп кеттим деп бүлөргө арыз муңун айтып, кабагын бүркүп, орозонун бир оор жөнүнөн сөз да кылбайт. Вала мустати ли аями, жана орозо айы эртелек бүтсө экен, созулуп кетти го дегенге окшош бир кылыктарды, сөздөрдү же бир белгилерди да көргөзбөйт дейт. Ошол ыйман менен, үмүт менен жана хадисте келип аткандай кылып туткан адамда мындай көрүнүштөр болбойт деп атат. Эми бу жерде айтып кете турган нерсе, бул хадистен бизге пайдалар. Биз билдик, биринчиден ыйман менен, үмүт менен жакшылыкты каалап, Аллах Тааламдын буйругу бул чын, Аллах Таалам парз кылды, ушудан биз сооп алабыз деген адам бул айда альхамдулилля күнөөлөр кечирилет, өткөн күнөөлөр кечирилет. Бирок ушундай үмүт болсо дагы, бирок кээ бир учурда күнөөлөрү кечирилбей, орозо тутса дагы, үмүт менен кылса дагы тосуп коюучу, толук күнөөлөр кечирилбей калышы тосуп коюучу нерселер бар дейт алымдар. Ошолордун бири Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет, Муслимде келген хадисте. Мындай дейт: "Ас-салаватул хамс вал жума илал жума", 5 маал ортолорунда, багымдаттан 5имге чейин, 5имден асырга чейин, жумадан жумага чейин, вал жума илал жума ва рамадан ила рамадан, рамазандан рамазанга чейин, мукаффиратун ма байнахунна идаджтунибатил кабаир. Күнөөлөр кечирилет, бирок чоң күнөөлөрдөн сак болгон болсо дейт. Ушуну жакшылап эске тутуп коелу. Эмне үчүн орозо айга тобо менен кириш керек? Чоң күнөөлөрдөн арылып, тобо кылып, ошолордун баарын таштап орозо кириш керек. Эмнеге? Себеби бул чоң күнөөлөр ошол орозо айындагы күнөөлөрдүн кечиришинен, чоң күнөөлөрдүн кечиришинен тосуп коет. Намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого күнөөлөр кечирилет деп атат. Былтыркы орозо келди, өттү, быйыл орозого кирип атабыз. Ошол орозодон бир жылдын арасында канча күнөөлөр жасадык. Ошол күнөөлөрдүн кечиришине идаджтунибатил кабаир, күнөөлөрдөн сак болсо деп атат. 5 маал ортолорунда жумадан жумага, орозодон орозого күнөөлөр кечирет, чоң күнөөлөрдөн сактанса. Чоң күнөөлөр деген эмне десе, бул чоң күнөөлөр Куранда келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келет. Мисалы, ошол күнөөгө хадистерде Аллах Таала мага акыретте карабайт, Аллахтын наалаты жайт, же болбосо бул дүйнөдөгү ошол адамга азап бар, акыретте азап бар деп, Алланын ырайымынан айдалган ачуусу келет, наанаты келет, Аллах тыйган ушундай нерселер чоң, ушулардын баары чоң күнөөгө кирет да. Аныктамасы ошондой. Мисалы, жына кылуу, кандай бул боюнча хадистер келген, сүткорлук алек болуу, пара берүү, пара алуу, көп эми чоң күнөөлөргө сиздерге ушул Шейх Имам Захабинин Чоң күнөөлөр деген китебин окусаңыздар, ошол жерде кенен келген чоң күнөөлөр 70тен 90го чейин бар. Калп сүйлөө, ушак айтуу, ошондой чоң күнөөлөрдөн адам арылбаса, орозодо келген жакшылыктардан кур калып калат. Себеби кээ бир күнөөлөр орозонун сообун азайтса, кээ бирлери толугу менен жок кылса, Алла сактасын. Кээ бир адамдардын түнкү намазынан тек гана уйкудан качуу болсо, кээ бир адамдардын күндүзкү орозосунан тек гана ачкачылык деп келет. Бул жерде Ниса сүрөсүнүн 31-аятында Алла Таала айтат: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна ан", эгерде силер чоң күнөөлөрдөн сак болсоңор, нукаффир анкум сайатикум, анда силердин күнөөңөрдү кечиребиз дейт. Ва нудхилукум мудхалан карима, жана бейишке киргизебиз деп келет. Алымдар ушу тафсиринде айтат: эгер силер чоң күнөөлөрдөн сак болсоңор, анда силердин күнөөңөрдү кечиребиз жана бейишке киргизебиз деп. Мына ушундай келген мүмкүнчүлүктүү жакшылыктар келип калганда, сөзсүз адам баласы тобо кылыш керек. Тобо кылып, тобо деген эмне? Жаман кылыктары бар, кээ бир адамдардын чоң күнөө менен алек болуп жүрүп, тобо кылбай жүрөт. Ошолордон ташташ керек, өкүнүш керек, чын ниети менен Аллах Тааладан жардам сураш керек. Аллах Таалам мени кечире көр, мен бул нерсеге кайтып барбаймын деп. Ар бирөөбүз билебиз, кээ бирлердин ушундай уланып жүргөн күнөөлөрү болушу мүмкүн, Аллах сактасын. Кээ бирлер атайлап ошо орозодо гана сактанып, эми орозодо таштап турайынчы муну, анан орозо бүткөндөн кийин кайра улантам десе, Аллах сактасын, бул жалган тобо да. Орозодо эмес, чын жүрөктөн эле таштап, анан орозодон кийин кайтып кетсе деле ал адам чынчыл. Себеби ал андай ниетте болгон жок, орозо бүтөрү менен кайра ошол күнөөгө кайтып келем депчи, мисалы. Муслимде келген хадисте, Муслимде да бир хадис келет. Аналар бул да ошол орозо, садака жана кошунанын жаман болуп калып, ошодон да азат чегүү, жана үй бүлөдө дагы ар кандай оорчулуктар келет. Ушунун баары дагы Алла Тааланын ырайымы менен мусулман адамдын күнөөсү кечирилишине себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фитнатур роджили фи ахлихи ва малихи ва жарихи тукаффируха сола ва сиям ва садака". Адам өзүнүн үйүндө болгон оорчулуктар болушу мүмкүн.
жана акчасында дагы болушу мүмкүн, жана кошунасында болушу мүмкүн. Ушул нерселердин кыйынчылыктары жана намаз, орозо, зекет ушулар дагы адамдын күнөөсүнүн кечиришине себепкер болот дейт. Намаз дагы орозо да эскерип кетти. Жана садака. Намаз окуу менен, орозо тутуу менен, садака берүү менен жана үйгө да сабыр кылуу. Балдардын, үйдөгү аялдын, кошуна колоңдун жана акчада өйдө ылдый болуп турат. Ушулардын баардыгына ыраазы болуп, сабыр кылып адам туура кабыл ала турган болсо, бул нерселер дагы ушул себепкер болот. Орозодо эскерилди, ошон үчүн биз эскердик бул хадисти. Күнөөлөрүнүн кечиришине. Анан өзгөчө тобого даярдан ал, тобо кылганга бекем бел байлалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Валлахи" дейт, мен Аллахка касам айтам, "Инни ла астагфируллаха ва атубу илейхи фил йаум аксар мин 70 барра". Мен бир күндө 70тен ашык тобо кылам деп келген. Ушул ороз айында тобо кылып калышка, күнөөлөрүбүздүн толук кечирилишине себепкер боло турган ай. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Кимде ким Рамазан айында орозонун иман менен, анын сыйлыктарын алуу менен, үмүт менен туткан болсо, ушу күнөөлөр кечирилет деп. Ошол иман, үмүт жакшы, эч кандай бияка бирөөлөр уксун деп, бирөөлөр көрсүн деп, эч кандай башка бир максат болбош керек. Орозо тутууда мындай болот экен, тигиндей болот экен. Тек гана Аллах таалам буйруптур. Аллах таалам ушунун өзү сыйлыгын берет экен. Ушунун артынан күнөөм кечирилет экен деген гана максат болуш керек. Уксун, көрсүн, уялып, тартынып, башка бирөөнүн үйүнө конок барып калсам, оозум ачык десем эмне деп айтам? Ушундай түшүнүктөрдөн адам алыс болуш керек. Ошондойдон алыс болгон болсо, бул адам чын эле анда Аллах таалам үчүн, жанагындай сыйлыктарды алыш үчүн, күнөөлөрү кечирилиш үчүн, Аллах тааламдын ыраазылыгына жетиш үчүн чыныгы орозону туткан болот. Ал орозо ошондой орозо, орозодон орозого чейин күнөөлөр кечирилет деген тардагы тайпадагы адамдардын ичинде болуп калат. Орозо кармагандардын соогун Аллах таалам өзү берип, хадисте айтат го: "Ас-сияму ли ва ана аджзи бихи" деп. Орозо мен үчүн, мен өзүм берем соогун деп Аллах таалам. Себеби бул орозонун сообу өтө чоң. Ошон үчүн буга бекем ниет кылайлы.